Hurmatly bir tuğanlar, Cuma günüңүздөр маарек болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала мына ушундай берекелүү күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О имандуулар дейт Аллах Таала. Мурдагы коомдорго орозо парз болгон сыяктуу силерге дагы Аллах Таала орозону парз кылды, таква болууңар үчүн дейт. Бүгүнкү сиздер менен жума хутбабыз кыскача ушул орозого даярдык. Орозону кандай кабыл алабыз? Эмне үчүн орозо кармайбыз? Мына ушул жаатта. Кудай буйрса 19 февраль орозонун биринчи күнү болот. 18 таравих намазыны Алланын ийгилиги жардамы менен баштайбыз. Кудай кааласа, келе жаткан орозоңуздар куттуу болсун. Biz Ramazan deymiz da. Ramazan Arap tilinde Ramda degen, Ramada degen sözdөн чыгат экен дагы. Да кыскача айтканда аябай катуу ысык деген маанини түшүндүрөт. Күн аябай ысык болуп, кумдар ысып, таштар ысып калат. Ошону араб тилинде Рамда деп айтат экен. Анан Рамазан ушул атка коюлуп калган дейт. Анан орозо менен эмне тиешеси бар десе, адам баласы дагы орозо кармап, ошол жанагы катуулук деген мааниде адам ач калат, чаңкайт, чарчап, ошол баягы кыйынчылыкка чыдаганды ошол жагынан алып келип Рамазан деп аталып калган дейт да. Себеби орозодо дагы өтө сабырдуулук керек, өтө мээнет керек, чыдаш керек, ач каласың, чаңкайсың, кыйналасың. Мисалы жумуштар бар, ортосунда ар ким ар кандай жумушта, ошого карабастан орозо кармап, баягы күндүн ысыгына чыдаган сыяктуу ушунун орозонун дагы ар кандай баягы сыноолоруна чыдайт экенбиз да. Ошондон алымдар эмне дейт? Рамадан ушул атка коюлуп калгандагы. Анан Имам Куртуби өзүнүн Тафсирul Кур'ан Азиминде айтат: Иннама суммия Рамадан, Рамазан эмне үчүн Рамазан деп аталып калды дегенде, юрмизу зунуб. Мындайча айтканда, күндүн ысыгы адамды күйгүзөт го. Ошол сыяктуу орозо адамдын күнөөлөрүн күйгүзүп жок кылат дейт да. Ушул жагынан Рамазан деп аталып калган дейт. Биз орозодо жакшы амалдарды кыла берет экенбиз да. Анан күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечире берет экен. Биз эми ошону баары кечириш үчүн ихлас менен амал кылат экенбиз. Баарыбызга белгилүү, орозодо аябай көптөгөн жакшы амалдар бар. Биз мына ошол амалдарга эмне кылышыбыз керек? Даярданышыбыз керек. Орозонун келүүсү бизге чоң бир неемат. Ошон үчүн орозонун келүүсүнө биз кубанышыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек экен да. Себеби бул жерде алымдарыбыз айтат, эмне үчүн биз орозо кармайбыз десек, алымдар айтат, дыш айтканда Аллаху Субханаху ва Таала адамдын кадыр баркын, даражасын көбөйтөт дейт. Ар бир мусулман адамдын орозо кармап, таквалык даражасына жетем дегендердин Алла Таала бейиштеги, бул дүйнөдөгү даражаларын эмне кылат дейт? Көтөрөт дейт. Бул жерде бир хадис бар. Бул хадисте бир эки киши дейт пайгамбарыбызга келип, бирөөсү ошол динди коргоп, жихадта каза болуп калды дейт. Экинчиси пайгамбарга келип, мусулманды кабыл алып, ушинтип өтө бир узун окуяда. Анан экинчиси жана шериги андан 1 жылдан кийин каза болуп калды дейт да. Анан бул хадисти айтып аткан Талха ибн Убайд түш көрүптүр да. Түш көргөндө түшүндө жанакы 1 жыл кийин жана жихадта каза болгон, динди мекенди коргоп каза болгон жанакы 1 жылдан кийинки каза болгон адамдан бейишке кийин кириптир да. Анан ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан таң калып сурап атышат да. Наркы шейит болду эле го, биринчи кириш керек эле. Анан кийинки кирип кетиптир го деп пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбарыбыз мынтип айтты да: ал адам 1 жыл кийин жашады да, жанагындан кийин десе, баары ооба жооп беришти да. Демек ал орозо кармады да деген экен. Ооба орозо кармады. Демек 1 жылдык намаздарды окуду да деген экен. Канча сажда кылды эми 1 жылда?
Орозо кармады. Анын ичинде не деген амалдар көп кылды дейт да. Демек, баягы бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул айларда биз эмне же болбосо ар бир адамга мүмкүнчүлүк экен да. Биз дем алып жашап аткан болсок, бул бизге мүмкүнчүлүк экен. Жакшы амалдарды аткарганга, жакшы иштерди аткарганга, андан мурда жан дүйнөнү тазалаганга, өзүбүздү тарбиялаганга. Ошондон орозо бизге эмне кылып атат? Бизге аябай бир жакшы сабак да. Өзүбүздү тарбиялайык десек, жан дүйнөбүздү тазалайык десек, акыл пикирибизди тунарталы, анан ыймандын булагы болгон жүрөктү тазалайлы десек, мына бизге чоң бир мүмкүнчүлүк. Болгону эрк керек, жакшы ыхлас керек, жакшы аракет керек. Мен ушундай мында дебеш керек. Оңолуш керек. Оңолобуз дегенге мына мүмкүнчүлүк толук бизде бар экен. Андан кийин Рамазан юсқилул мизан. Барыбыз билебиз, кыяматта биздин амалдарыбыз таразага тартылат. Ошо таразага тартылганда орозо дагы ким орозо кармаган болсо, ошол адамдын таразасын оор кылып берет дейт. Биздин пайдабыз үчүн болот экен. Анан пайгамбарыбыздан сураптыр. Муну Аби Умама радиаллаху анху риwayat кылат. Пайгамбардан сураптыр да, кайсы амал эң жакшы дегенде пайгамбарыбыз алайка бис-сауми фала идла лаху дептир да. Сен орозо кармагын, ага тең келе турган ибадат жок деп. Орозодо дагы жана биз айткандай кыйынчылык бар да. Күндүн ысыгына туш келип калабыз, балки суукка туш келип калабыз, күндүн узактыгына, кыскалыгына ар кандай боло берет. Ошондон баягы мусулманды Алла Таала тарбиялап атат. Кыйынчылыктарга чыдаш үчүн, сабырдуулук кылыш үчүн, ыйманыбызды бекемдеш үчүн, ыйманыбызды сынаш үчүн 10 күндөн жылып отуруп, ысыкка, суукка ар кандай абалдарга туш келип калат. Ошолордун баардыгына биз чыдаган болсок, эң биринчи ошол жакшылык амалдарыбызды, жакшылык таразабызды баса турган бул орозо болот экен. Андан кийинки хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Куллу амали ибн Адама юдафул хасанату би ашри амсалиха." Мусулмандын, ыймандуудун ар бир кылган амалына Алла Таала 10 сооп бере берет дейт. 10 соопту иля субмияти дифин 700-гө көбөйтөт дейт. 700дөн Алла Таала өз каалаганынча көбөйтө берет экен. Ар бир кылган амалыбызды. Анан Алла Таала айтат экен: "Орозо мен үчүн" дейт экен. Анын сообун мен бир гана өзүм берем дейт экен да Алла Таала. Себеби мунун эсеби жок экен да. Эсептей албайт экенбиз биз. Алла Таала айтат: "Яда шахвата", өзүнүн адал кумарын, тамагын, ичимдигин мен үчүн таштап атат дейт да. Ошондон анын сообун мен өзүм берем дейт. Алла Таала өзү кепилдикке алган. Мына ушундай көп соопко жетиши үчүн биз орозо кармайбыз. Бул Алла Тааланын буйругу. Алла Таала ошо буйругун аткарганга соопту убада кылып атат. Ошол сооптор биз үчүн эмне болот? Биз үчүн бейишке кире турган эң негизги өзүбүздүн даярдаган нерсебиз болот да. Лисайми фархатан, хадисте айтылат, орозо кармаучуга эки кубанычтуу учур болот. Биринчиси ооз ачкан учурда, эртең менен кечке чыдап оозубуз ачкан учурда экен. Экинчиси кыяматта Алла Таалага жолуккан учуру дейт да. Ошол учурлары эң бир кубанычтуу болот дейт. Демек, эмне үчүн Алла Таала мен үчүн деп атканы алымдар айтат да. Себеби сиздин орозо кармап атканыңызды эч ким билбейт экен да. Алла Тааладан башка эч ким билбейт, анан өзүңүз билесиз. Оозуңуз ачуубу же жабуубу. Андан кийин биз ошол тамактан, ичимдиктен, бардык нерседен сактанып жүрөт экенбиз да. Аны деле өзүңүз билет экенсиз да. Мына ошондуктан баягы чыныгы Алла үчүн кармалып аткандыктан Алла Таала ошондой бир соопторду берем дейт. Андан кийин орозонун пайдаларынан пайгамбарыбыз айтат, бул баягы биз орозо кармагандыбыз тозоктон калкан болот дейт. Асияму джуннатун юстажанну бихил абду ямал кыяма дейт. Орозо бул калкан болот. Кыяматта тозоктун отунан ошол орозо менен калкаланат дейт мусулман адам. Хиснун хасинун минаннар. Бул орозо адамга чеп сыяктуу болот дейт. Отту өткөрбөй турган дейт. Мына ошондуктан бул дагы биз үчүн эмне экен? Өтө ахиретибизге, бул дүйнөбүзгө дагы пайдалуу болот.
Адам баласы кыяматта біз бардығыз угуп жүрөбүз, сирот деп коебуз, кыл көпүрөдөн өтөт дейт да. Баарыбыз кыл көпүрөдөн өтөт экенбиз. Ошо кыл көпүрөнүн асты бул тозок болот экен. Ал тозоктун түбү 70 жылга чейин. Тозоктун түбүнө 70 жыл жүрсөң жетет экенсиң. Ушунча чуңкур деп атат. Мына ошол жерден өтүп атканда адам баласыга өтө сыноо болот. Ошол сыноо болгон учурда орозосу келип туруп куткарып кетет дейт да. Ошол орозону ошондон биз ыхлас менен тутушубуз керек. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн тутушубуз керек. Өзүбүздүн пайдабыз үчүн тутушубуз керек да. Бирөө үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес, же кожо көрсүн үчүн эмес. Бул таза ибадат болгондуктан биз мына ушуга даярданышыбыз керек. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат. Жана биз айттык, асияму жуннатун минаннар. Демек, тозок тон бакы орозок не тосот дедик. Калкан болот дедик, э? Хадисте айтат, "Фаман асбаха минкум саиман" дейт. Демек, орозо калкан болсо, силер кимиңер орозо кармаган болсоңор, силерге бирөө бир жамандык кылып койгон болсо, сөккөн болсо, зыян берген болсо, же тилдеген болсо, силер аларга кошулуп алып, аларды тилдебегиле дейт пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз эмне дейт? "Инни саимун." Мен орозомун деп эле айтып кой дейт. Пайгамбарыбыз анан айтып атат. Алланын аты менен касам ичемин, ант ичип айтамын. Орозо кармоочунун оозунун жыты, Алланын алдында бул дүйнөдөгү эң жыпар, жыттуу, мистен дагы жыттуу болот деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, бул жерде хадистен биз тыянак чыгара турган болсок, биз бул хадистин эң негизги мааниси жан дүйнөнү тарбиялоо экен да. Биз өзүбүздү көзөмөлдөйт экенбиз. Жок, мен орозомун деген нерсе өзүбүздү эмне кылат? Көзөмөлдөйт экен. Ошондуктан биздин жакшы мамилени, жакшы тарбияны, жакшы адеп ахлакты бул орозо менен үйрөнөт экенбиз. Өзүбүздү карманат. Анан бир ай ушинтип отуруп, биз 12 айга ошол адеп ахлагыбызды эмне кылат койбуз? Оңдоп коет экенбиз. Балки өмүрүбүздүн аягына чейин мына ушундай болуп турат. Андан дагы эң жакшысы, биз айтабыз, бардыгыбыз дуа кылып атпайбызбы? Бизге пайгамбарыбыз өзү шафаат кылсын биз деп. Орозо дагы шафаат кылат экен. Куран менен орозо. Бул жерде пайгамбардын хадисинде келет. Куран менен орозо кыяматта ким Куран окуган болсо, ким орозо кармаган болсо, ошолорго шафаатчы болот дейт. Анан орозо айтат экен: "О Аллахым, мен муну суусундуктан, ичимдиктен, адал кумарынан тыйып койдум. Ошого чыдады" дейт экен. Куран айтат экен: "Бул түнү менен уктаткан жокмун, Куран окуп чыкты" дейт экен. Бизге уруксат берген, биз шафаат кылалы дейт экен. Алланын уруксаты менен булар шафаат кылат деп айтылат. Демек, орозонун бизге эң бир негизги пайдаларынын бири ушул да. Бул дүйнөдө жан дүйнөбүз тазаланат. Кыяматта биздин бейишке кирүүбүзгө эмне болот экен? Себепчи болот экен. Андан кийин орозо аябай бир жакшылык кыла турган ай да. Алла Таала эселеп соопторду бере турган ай. Же болбосо мындайча айтсак, азыр биз ар бир нерседе бонус болуп атпайбы? Кыяматка бонус ала турган ай да. Алла Таалага сактап кое берет. Мисалы, жөнөкөй бир нафилге Алла Таала парздын соогуну, бир парзга Алла Таала 70 парздын соогун берип атат. Чындыгында эле биз мындайча айтканда сооп бирдигибизди, бонустарыбызды көбөйтсөк болот экен. Болгону жанагындай эле эмне керек? Эрк керек, ихлас керек, аракет керек дегендей. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза кана аввалу лайлати мин шахри рамадан суфидат шаяти." Орозонун биринчи түнү келгенде эле дейт, бардык шайтандар, адамды азгыра турган шайтандар, мындайча айтканда шайтан уругу кишенделет дейт. Гулликат абуабуннар, тозоктун эшиктери жабылат. Бирөөсү дагы орозо бүткөнгө чейин ачылбайт дейт. Футихат абуабул жанна фалам юглак. Бейиштин эшиктери ачылат, жабылбайт дейт. Анан күнүгө ошондой чакырык болот дейт. Я багиял хайр акбил, жакшылыкты каалайм деген, мына жакшылыкты кыла бер дейт экен. Жамандыкты каалайм деген, сен жамандыгыңдан токто дейт экен. Валиллахи утаqa минаннар ва залика куллу лайла. Ар бир түндө Алла Таала миңдеген, балки 100 миңдеген адамдарды тозоктун отунан куткарат дейт. Рамазандын ар бир түнүндө дейт. Демек, бул жерде биз 3 нерсени эске алсак болот дейт. Биринчиси эмне болуп атат? Миллиардтаган шайтандар кишенделип атат.
Мындайча айтканда, о менин пенделери, мына шайтандар кишенделди, бул сен үчүн болуп атат, сен жакшылык ишти аткар деген маанида. Экинчиси, бул жерде бейиштин эшиктери ачылып атат да, бизде мүмкүнчүлүк бар. Анан тозоктун эшиктери жабылып атат. Демек бизде бул айда толук мүмкүнчүлүк бар экен. Колдон келишинче Куран окуп, ибадат кылып, намаздарды окуп, таравих намаздарына бекем болуп, ошундай өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Андан кийин негизги эле түнкү намаздар аябай жакшы, бирок Рамазандын өзгөчөлүгү бизде таравих намазы бар да. 20 рекетти ушул жерде же мечиттерибизде биз имамдарыбыз менен, карыларыбыз менен окуйбуз. Ошол намазга бекем бололу. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Ман қама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Ким Рамазан айында имам менен таравих намазыны толук окуса деп атат да, анын өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Ошондон таравих намазына бекем бололу тасыла. Бул бир жылда бир жолу келе турган ибадат да. Андан кийин 12 айдагы кайра күтөбүз да. Ошондон ушул мүмкүнчүлүктү биз эмне кылбайлы, өткөрүп салбайлы. Багы пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар: "Иннаху ман қама ма'ал имам". Ким имам менен намаз окуса деп атат да, ошого багы эселеп соопторду бериле тургандыгын айтылып атат. Ал мисалы түнү менен, мисалы куптан намазын имам менен окусаң, түнү менен намаз окугандай болосуң деп атпайбы? А бул жерде эми таравих намазын окуган болсок дагы мына ошондой да. Ошондуктан биз колдон келишинче таравихке бекем бололу. Анан Кадыр түн деген кече бар бизде, акыркы 10 күндүктө так түндөрүндө. Алда бир түндүн ичинде 84 жылдык ибадатка ээ болуп каласыз да, 1000 айга. Эгер Алла Таала сизге 1 жыл же 10 жыл мисалы мүмкүнчүлүк берсе, Кадыр күнгө 830 жылдай болуп калат экен да. Ошончолук соопты алып койт экенсиз. Эми Алла Таала мүмкүнчүлүк бере берсин барыбызга. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эми Рамазан жөнүндө сүйлөй берсек аябай көп. Ошондуктан келиңиздер Рамазанга жакшы даярданалы. Руханий жактан даярданалы. Психологиялык жактан даярданалы. Жан дүйнөбүздү даярдайлы, денебизди даярдайлы. Эмне деген Алла субхана ва таала өзүнүн нематтарын берип атат бизге. Аябай бизге Кудайдын нематы деп билишибиз керек. Рамазанга бизди жеткирген болсо. Пайгамбарыбыз баллигна Рамадан, бизди Рамазанга жеткир деп бата дуа кылчу экен да. Бул өзү чоң Алла Тааланын бизге берген нематы да. Не деген жакшылык иштерди кылып алабыз. Мына ошондуктан Алла субхана ва таала баарыбызга ушул Рамазанды соопторго ол жолу өткөргөнгө баарыбызга күч-кубат берген болсун дейли иншалла. Амин. Аллахумма архамна ва анта бина рахим. Аллахым өзүң райымдуулсуң, мээримдүүлсүң. Баарыбызды өз райымыңа, мээримиңе алгын. Аллахым бизди азаптаганга кудретиң жетет, бизди өз азабынан сактагын. Эки дүйнөдө баарыбызды бактылуулардан кылгын. Мына орозо айлары келатат. Аллахым орозого жеткиргениңе шүгүрлөр болсун. Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Кийинки орозолорду дагы тагдырда көптөгөн орозолорду кармоону Алла Таала өзүң насип кылгын. Мына ошо орозо айларды жакшы ибадат менен, жакшы таравихтер менен, зикир Куран менен, дуа тилектер менен, зекет садака менен, жакшы иштер менен өткөрүп, мына ошол сооптордун негизинде Аллахым өзүңдүн бейишиңди баарыбызга насип кылгын. Мына орозо айларда дагы дуалар кабыл болот дейт. Мына ошондуктан дайыма биз мына ушундай ибадаттарды жакшы өткөргөнгө Аллахым баарыбызга насип берсин, күч-кубат берсин. Биздин кылган дуа тилектерибиз менен мамлекетибизде дайыма биримдик, тынчтык, ынтымак болсун. Ва саллаллаху таала ала хайр халқи Мухаммад ва ала алиhi ва сахби ажмаин. Бирахметке я архамар рахим.